Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз адаттагыдай эле Кыргызстан ичиндеги коомчулукка белгилүү болгон коомдук ишмерлер, саясатчылар жана укук коргоочулардан биз ушул убакка чейин маек алып келгенбиз. Бүгүн дагы ошол адатыбызды улай эле элибиздин белгилүү укук коргоочусу, революциянын баатыры бүгүнкү күндө өзүнүн акыл насааты менен ушул эл алдында жакшы кептерин айтып келген Качкын Булатов агайыбыз конокто. Куш келипсиз агай. Рахмат. Саламатсыңар. Сиз менен эми ушундай жүз көрүшүп турганга абдан кубанычтабыз биз. Анан укук коргоочу катары дароо эле биз сизге укук коргоочу катары өзүңүздүн тармагыңызда суроолорду берели. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда укук кандай деңгээлде? Эми Кыргызстанда укук коргоо азыр киченеден мыйзам үстөмдүгү келатат десек болот да. Мына толук кандуу келе элек мисалы. Азыр коррупциянын баягы ана баштары тиги күч органдарында милиция, прокуратура, УКМКларда дагы эле мындай өз тиричилиги менен жүрүп атышат. Мындай тамырын кырка элек. Бирок президенттин аракети бар. Бирок аракети болгону менен ошонун кош колдоочулары, кызмат иштегенде иш алып баргандар көп аткарбай атат. Бизде ушул элдин арасында мына карапайым элдин укугу кандай болуп атат азыр? Эми карапайым элдики мурунтан эле басмырланып келген. Алсыздардын укуктары корголбой эле келген. Азыр деле ошондой болуп келатат. Мага сөз болуп бирок айтылып эле адам укугун коргойлук жетишпегендерге жеткирелик деп мында аракет бар. Бирок толук кандуу боло элек. Сиздер ошол укук коргоочулар десе эле биз баягы Кыргызстан ичинде бейөкмөт уюмдар, НПОлорду элестетебиз да. Сиздер да ошол да, Эми биз НПО менен баштаганбыз. НПОнун чоң эмгеги бар. Муну НПОну жамандап же болбосо айтып кетиш мындай туура эмес. НПО эң биринчи биз Акаевдин убагында баштаганда НПО партиядан да күчтүү болчу. Революцияны чындап келгенде НПО жасаган. Партияда 16 эле киши бар болчу. Масалиев, жанагы Ишенбай Кадырбеков, Текебаев деген аттуу баштан 16 эле киши бар болчу. Алардын деле мындай колдоочулар деле аз болчу. Мана эң эмеси чындап келгенде ошо НПОлор, мына ошо биз көп кош колдоп эметип барып ошону менен буурки 2005-жылкы эң биринчи революцияны, революцияны ошо биз көп колдоп эметибиз. Биз чындап келгенде укук коргоочу болгону менен саясатка да аралашып ийчүбүз. Анда дагы бир ой кетет да агай. Азыр бүгүнкү күндө деле мындай ашыгыраак кетпесе, менин оюмча мындай бытовой эл ичиндеги мындай бир ынтымак ыркты кетирип турган деле азыр ушул НПОлордун көз караштары болуп атат да. Мисалы үчүн жанагыдай бир жыныстуулардын чогуу жашашына же болбосо жанагыдай эми кыргызча айтканда мындай бир жосуну кичине жакшы эместер ушул биздин Кыргызстанда кеңири жүрсүн деп, алардын укугу деп, анан жоолукчандарды силер мынтип атасыңар, силердики туура эмес деп, ушундай нерселер менен жана НПОлорду колуп атат да ушул. Мындай мен сөздүн төркүмүн мен түшүндүм да, эми мындай да НПОлор булар өтө активный, прогрессивный эмелер, жарандар. Алар көп нерсени билет, көп нерсени моурки чет өлкөдөгү өнүккөн мамлекеттердин үлгүсүн жакшы билет. Бу адам укугун жакшы билет. Ошолор менен көп нерсени билген үчүн бу бийликке карама каршы сүйлөп кетип атпайбы? Ошондо бийликтердин өзүнүн колдоочулары, фейктери жанагындай жамандоого алып кетип атат. Мына мисалы балдардын укугун коргогондор бүт баары эле туура болот атпайбы? Энени коргогондор. Жок, балдардын укугун коргогондордун кайсынысы туура болуп атат? Мисалы, атасы баласын урганга болбойт. Эми деп атат да, эми ал бир 13-14 жаш, 13-14 жаштагы баланы кичине мындай какыс-кукус кылып турбаса, эми балдардын укугун коргон көбүнчө эмнеден көрүп атасыз? Мынакей зоруктап кетип атат, Эркек балдарды да зоруктап кетип атат. Кыз кишилерди да зоруктап атат, Аялдарды сабап өлтүрүп атышпайбы? Мына ошолордун баары укук коргоочулар кеп кылбаса эч бийлик кеп кылбайт да эч качан. Буга чейин мисалы үчүн туура андай иштер болуп атат. Эми алар мына президенттин жаңы жарлыгы менен аларда баягы
мындай амнистия жанагыдай жеңилдиктер берилбейт, алар жазасын алат президенттин жаңы жарлыгы мененчи. Эми бирок ошол эле учурда үйдөн мисалы үчүн бизде Кыргызда кичине баягы макалда бар. Жигит болсоң шок бол, шок болбосоң жок бол деп бир биз тентегирээк, тирикараак балдарды жакшы көрөбүз. Ушундан бир неме чыгат деп. Кыргыздарда. Анан ошентип баягы жакшы көргөн сайын баланын каалоосу башкача да, баягы эркелейби бирдеке болобу. Эми ошол учурда биз какыс кукус кылып коюп турушубуз керек да. Баланы ары бол, бери бол деп мындай бир мындай чынын айтканда биз камчы менен эле чоңойгон балдар. Жок, эми сенин айткан сөзүңдө да туура бар. Мен эми мынакей азыркы көп балдар эмнени эңсейт? Мисалы Рыспекти эңсейт, Камчы Көлбаевди эстейт. Бандиттердин баягы өнүгүп, өсүп, джиптер менен жүрүп, жанагы бандиттердин байлыгын көрүп алып туруп, баары тең эле брат деп жүргөндөр да көп. Ая братка барабыз, брат да болобуз. Анан кичинекей түрмөгө жатып калса, уже ал баш оту менен уже түрмөгө ооп кетип атпайбы? Мен брат, биз брат, анан тиги отвечай, анан тиги деп. Мына мындай катмар көп. Көп. Анан ошо катмардан биз чыгышыбыз керек да. Бизде журналисттер дагы бир кызык болуп атпайбы? Мына мисалы бандиттерди деме кылып мактай атпайсызбы? Бул тиги Робин Гуд, анан тиги бул мындай, анан бул акча берип атат, бул мындайды салып ийди, тиги деп кайра биз бандиттерди кошоматчы болуп кетип атпайсызбы? Анан мына ошону менен кайсынысын чындык табабыз? Биз толук кандуу бир кыргыз кандайдыр бир формасын таба албай атат да, кандай өнүгүп, кандай кетебиз, кайсы багытка кетебиз? Мисалы биз демократия дейбиз, биз сөз эркиндиги, кыргыз сөз эркиндигин сүйөт да, митинг, пикет тиги дейбиз. Кайра эле экинчи жагын авторитарный режимди да кайра колдой атпайсызбы? Бардыгын жок. Өзүбүз жол таба албай атабыз. Дегеним ошол балдар өспүрүмгө келип, жана өспүрүм убакка келип, өспүрүм куракка келгенде баягы өзүнүн жолун издей баштайт. Кээ бирөө ошол саясатчы болгусу келет, кээ бирөө мындай өзүнүн бир фермерлик нерселер менен үлгү алып, ушул жак менен дейт. Кээ бирөө сиз айткандай жанагыдай брат деп кетишет. Ошол бир кинолордун таасири же жанагыдай бир нерселер менен бир башкачараак болгусу келет. Кээ бирөө дин жолуна түшөт мисалы да. Эми ошол экини дагы баягы ата эне тескеп туруш керек да. Алдыгы туура эмес, тиги туура эмес. Бала баш ийгиси келбейт, баягы кинону көрүп алган жанагы бригаданы ошол болгусу келет. Анан ошол убакта мындай какус-кукус кылып, антпе, мынтпе деп баягы ата баласын азыр мындай катуураак эчтеке айта албай калып атпайбы азыр? Сиздер мына азыр айтып аткан мыйзамдар боюнча. Кеп катуу айткандан эмес. Кеп акылга алчыгандан. Катуу айтып, аны көп ишти кылдыра албайсың. Ал баягы мурунку заманда сабап, уруп, биз мисалы мен ата-энем сабап уруп койсо ата-энебизди жакшы көрчүбүз да. Азыр мен мисалы неберелеримде жосо баламды сабай албайм. Сабасаң дагы опасный да азыр. Жосо асынып өлүп аткандар да көп. Жок, ошол эки ушул тарбияны энполор алып келип атпайбы биз? Жок, энполор мисалы мен айтып. Бизде ушуну пропаганда кылып атат. Мисалы азыр мен бир агай бир нерсе айтайын. Жана аялдарды кордук көрүп атат, зомбулук көрүп атат, ушундай болуп атат. Жок, биздин Кыргызстанда аялдын баркы кадыры дагы деле бар. Именно ушул аялдарды жанагы энполор чай куйбайсың, төрөбө, анан муну кыл, тигини кыл. Анан бизде баягы ушул мына сен монтип чай куюп, кайын журтуңда монтип жүргөн сеники малайлык деген менен бизде жаш келиндердин да психологиясын бузуп атпайбы булар? Анан күйөөгө баш ийгиси келбейт. Мисалы кыргыз эмне күйөө, анан урат. Мисалы азыр мындай келин күйөө деп илгеркидей жок. Азыр келинди кугунтук кылган деле эч ким жок. Азыр келин наоборот кайненени талкалай турганда келин, кайнатаны да талкалай турган келин. Келин чоң ролду ойнойт. Күйөө үй бүлөдөчү. Азыр келиндерди биз кыстай кылып канчалык бөпөлөсөк дагы алар өзүнүн билгенин да кылып аткандар келиндер бар. Жок, ошол энпонун тарбиясы да. Жок, энпонун тарбиясы эмес, бул ар коомдун өзүнүн өнүгүп өсүп аткан бир глобализмге кирип келатканды. Мисалы жок, ошол макул эми ушу менен эле биз баягыдай көрсөтпөй, пропаганда кылбай, ушинтип турсак жакшы болот эле. Анан мына кече күнү чыгып атат дагы, эми мына жакында эле көрүп атасыз, өзүңүз маалымат бар сизде. Мен чай куйбайм деп жана плакаттарды жазып алган, мен төрөбөйм, мен күйөөмдүн малайы эмесмин, келин кул эмес деген жазуулар менен чыгып атат да. Анан
баягы шаар көргүсү келген, кээде мындай киного баргысы келген, биздин жаш жаңы үй бүлө куруп аткандарга ушу кадимки деле терс таасирин тийгизип атат да бул нерсе. Эми бул сенин айтканыңа мен туура эле, эми ошондойлор болуп атат. Эми алардын баарын тең укук коргоочулар кылган жок да. Ар бири ошол ЭНПО менен келип атпайбы? ЭНПО менен. Бизде мисалы Ата Мекен партиясы аны айткан жок, антип эле деп. Дагы кайсы бар? Бүтүн Кыргызстан анткен жок. Ушинтип эле көчөгө чыккыла деп. Бул каяктан келип атат? Жашыл, тазыл, жанагыдай көйнөктөр, жанагыдай желектер менен 8 мартта тиги парад кылабыз деп жанагыдай гей парад өткөргөнгө чейин барып атат. Мына Чындыгында мен гей тиги буларга мен карама каршымын. Анын алардын кандай кылып атканы мен кызыккан жокмун, чын. Мындай эметкен. Так жанагы келиндер чай куйбайм дегени бул дагы туура эмес. Эми биз өзүбүздүн Кыргыздын каада салтын көп нерсени жоготтук. Жекеле батыш эмес. Азыр борки молдокелер дагы көп нерселерди влиять этип жоготуп атпайсызбы? Көп нерсени жоготуп. Кыргыздын каада салты менен Кыргызда каада салтын жоготтук көп нерсени. Мына азыр өлгөнгө дагы мал сойбой кылат, тиги деп атат. Эми айланайын кадыр баркы кетип бүтпөдүбү Кыргыздын? Анан каада салты жок болгондон кийин Кыргыздын Кыргыз деп таанылбайт. Каада салт бул өтө мыйзам, көрүнбөгөн мыйзам. Ошо каада салтыбызды жоготсок, Кыргыз өзү дагы жоголот. Кыргызбыз деп айтууга дагы туура эмес болуп калат. Жанагы кыргыз тилин бир айтканы туура. Кыргызмын деген менен эле кыргыз болуп калбайсың дейт. Кыргыздын патриоту болсоң мына кыргызсың дейт. Кыргыздын тили үчүн, кыргыздын каада салты үчүн, кыргыздын жүрүм туруму, кыргыздын намысын коргосоң мына ошо кыргыз. А биз ошолордун баары тең жоголуп келатат. Ага айла жок, кандай кыларынды бул глобализм деген болуп атат. Туш тараптан бизге сокку болуп атат. Киченекей кыргыз өлкөгө Арабия, Пакистан, Египет, Батыш, эме чыгыш тиги булардын баары эле эметип атпайбы? Бизде мындай сырттан караганда Кыргызстан азыр бардыгы эле жанагыдай чоң держава болобу, ушундай нерселерди чоң өлкөлөр, бир жагынан Кытай, Орус, Батыш, ошол чыгыш мамлекеттеринин бир лабораториясы сыяктуу көрүнүп калды да бизде. Эми бизде мындай болуп атпайбы? Бизде бир нукту таап, бир жол менен жашаганды кыргыз өзү каалап турса деле, ушундай жана сырттан келген нерселер менен биздин жаштардын психологиясын бузуп атат. Биздики көбүнчө мындай болуп атат. Мен мында баарын сөзүн ачык жазыш керек. Биз өзүбүз экономикасы аябай төмөн, эчтеге жетишпейбиз. Анан ошо биз бирдеме программа жазайлык десек, бирөө айтат, акчабызды берелик дейт. Бирок силер момундай мыйзамды кабыл алгыла, мындай кылгыла дейт. Ошону кылып атпайбы? Кайсы акча, кандай акча берсе, кредит берсе дагы бирдеме берсе, ал айтат, момундай закон киргизгиле. Мисалы Кытайга акча берсе, биздин Кытайдан льгот бергиле. Кытайлар бияка кирип соода кылсын, кээ гражданство бергиле, тиги бу деп неме кылат. Батыштагы силер бизге акча сурасаңар, анда атууну алып таштагыла. Демократия дегенди киргизгиле мыйзамга. Деп ушундай соодалашуу болот ба? Бизде ошол сырттан алган акчаларга биздин элдин тагдырын мындай эсептешпей туруп эле байлап берип атышпайбы? Байлап берет, ошол да байлап берип атпайбы? Бүгүнкү күндө деле ушул. Эми бүгүнкү мындай. Мына мисалы Америка 1,5 миллиард доллар гуманитарный жардам берди. 1,5 миллиард жөнөкөй кредитный акча берди. Башка өлкөлөрдө азыр көп акчаны карызга албадыкпы? Биз ошолордун баарын аткарбай эле жеп ичип урдап алып атпайбы? Эгерде хотя бы ошо алган акчага биз өнүп кетсек болот эле да. Бүт баарын эле урдап атпайбы? Мына туш тараптан электричество, мына тиги биздин Кыргызстандын электричествосу канча гидроэлектростанциябыз бар, бир тыйын пайдасы жок дагы ошол акчанын баарын жеп алган, дагы 1,5 миллиард доллар карыз. Канча акчаны жеп алган. Анан дагы эле оңдойбуз деп атат. Дагы токтогулду реконструкция, анан тиги абундан 30 жолу реконструкция кылышкан. Акчалардын баарын жеген. Бул кенедей мектептин деле ремонту болгон жерде, бул жана ремонт башталат деген жерде эле бизде тендер болот, жанагыдай акчанын мындай
көбүрөөк өздөрүнө пайда иштетип алган адамдардын кызыкчылыгы болот да, бул мамлекеттик жанагыдай ремонт болгон жердин баарында. Тендерде ремонттордо канча акча жейт. Мисалы гендерди алчы, ген тоо байлыктарын баарын. Мынакей макмалды алгыла, алтыны мурун эле 20-30 килограммдан урдап келишкен. Аны Кытай инвесторго берди. Мына 1 жыл, 2 жылдан бери Кытай инвестор биринчи убактарда 40-44 килограммдан алтын алып аткан. Анан азыр банда кирди, уюшкан топтордун баары тең. Мынакей ошолор азыр уже 17-20 килограмм урдап атышат. Мына Кытай айтып атат, мен эчтеке кыла албай калдым, мен компанияны сатам дейт. Буга мамлекет чара көрүш керек да. Мына аны билет мамлекет. Кандайча чара эме көрбөй атат. Сиз 2005-жылдан бери ушул мамлекетте мындай активдүү активист катары кел атасыз да. 2005-жылы ошол Акаев качканда ушул Кочкордогу башталган жанагы кыймыл менен багы аракет кылдыңыз. Ошол жак менен көбүрөөк баштадыңыз окшойт. Анан ушул ар бир бийлик алмаштырууда сиздин мындай чоң салымыңыз, ушундай революция кылган убактарда мындай чоң киши, чоң фигура катары көрүнүп жүрдүңүз. Эмнеге ушул мамлекетте бир кызмат иштеген жоксуз? Мен өзүм билбейм. Жанагы невезучий деп коет го. Эмет, ошондойму же кандай экен? Мына Бакиевди Буран транспортердин жанында 2005-жылы. Эң биринчи Бакиевке мен бата алып бергем. Кочкордон 20 000 киши жол тозуп митинг кылып атканда келгенде. Анан кийин революция кылганда дагы тиги Ак үйдүн астында Акылбек Жапаров анан Бакиев келип калды. Экөөбүз үчөөбүз туруп мына кириңиз деп мынакей деп Ак үйгө президент деп айтылды. Мана ошондо мен чарчап калдым, аябайчы. Ошондо аябай катуу чарчап калдым да анан Акылбек Жапаров экөө кирип кеткен, мен кирбей калдым Ак үйгөчү. Анткени ошо элдин баарын ары кыйкырып, бери кыйкырып, тамагы ооруп, бутун баспай калды. Ошо мен Эдил Байсалов да звонить этип калды, кел деп анан берки офисине бардым да анан тиги Жанузаковдун кабинетинен бирөө алып келип. Болот Жанузаков. Болот Жанузаковдун. Анан ошол жерден бир коньяк ичтик да анан мен кеттим үйгө. Коньяк ич кимдер менен иштиңиз? Ошо тиги Эдил Байсалов, анан бирөө бар болчу, ошо ким дейт азыр бореки Төрөгү мэр города Ысыкөлүнөн семизчи. Алтынбек Сулаймановбу? Жок. Азыр депутатчы. Балбак Төлөбаев. Балбак Төлөбаев экен да. Анан ошо экен, мен Эдил Байсалов айтты, мен чындыгында аны эме эсимде жок. Ушундай болуп анан кийин кире албай калдым Бакиевке. Ошондон кийин эле кире албай калдым да анан оппозиция болуп калдым. Кайра Бакиевди куудуңуз? Анан кайра Бакиевди кууганга жаман чоң аракеттер болуп эметип отуруп акыры Бакиев кетпедиби? Анан Отунбаева келди, Отунбаева кайра. Биздин билишибизче Отунбаева менен сиз жана биздин демократ ырчы Сагынбек Момбеков ушулар болуп бир Аудиде дагы ушу таластан бери келип жанагынтип жол жүргөн күндөрүңүздөр бар эле. Ой, Сагынбек. Андан кийин эмне болду? Машинасы жаман Москвичин ошо Отунбаевга ошо түртүп ала берди. Чыккан эмелери бар болчу да. Анан ошолордун баарын унутат экен да. Тамак алып берип жүргөн Отунбаева кирсем колум минтет, учурашып ары түртүп. Алып турду. Оны ошол жерден кесирлүү турбайсың деп бурулуп алып басып кеткен. Атамбаев вообще кабыл албай койду. Тиги эмет, качкын деп жүргөн эме. Акчасын берип, ушу качка тиги бекем туруп бергиле, тиги бу деп мен эми ал убактарда эч жерден иштебейсиң, эч эмеспи, айлабыз кетип, жол киребиз жок. Ушундай оозторубуз кеберишип жүргөн убакыт болчу да. Мына ошо Атамбаев ошонун баарын көрүп жүрүп кабыл албай койду. Анан Сооронбай Шарипович менен барбы мамиле? Жок, Сооронбайды такыр эме кылган жокмун, эме достон ажырашканга көп жолу статья жазып жүрдүм. Сооронбай, сен Кыргызстандын элин кымбатпы же Атамбаев кымбатпы? Дос, а эл биякта турат. Деп анан ошентип жүрүп анан ажырашкандан кийин, достуктан кетишкенден кийин. Анан кийин бул дагы кыймылдабай коёду такыр. Факты деп. Анан муну дагы жазып жүрдүм. Ай, силер бир тууганыңар бүт торпок экенсиңер. Асылбек, берки кимси, иниси посол ким эле?
ушулардын баары тең бир тууган ушу неужели ушу кичинекей Кыргызстанды башкара албайсыңар деп дагы жүрдүм. Анан эң агында факты болуп атып ыргып кетпеди мына. Бүгүнкү мына азыр учурдагы президентибиз менен баягы укук коргоочу катары Акин Токталиев экөөңүздөр мындай аябай жакын элеңиздер. Бүгүн да мынтип колдун сырты менен чыгарып койдум. Мынакей бүгүнкү күнү эми Садыр Жапаровду 2012 жылдан бери мына коргоп жүрдүк. Көп жолу колдоп жүрдүм, статьялар көп статья жаздым эме туруп. Ошо тиги Садырдын укугу тебеленип атат, ушундай Садырды деп жанагы өзүнүн эмгектерин тиги булардын баарын баалап Садыр деп жүрүп камалганда, жанагы бир туугандары камалганда ушунчалык көп жазып жүрүп анан Садыр внезапно президент болуп калды. Бирок президент убакытта болуп калганда мен үйдөн чыга албай калдым. Коронавирус болупчу. Ошо менен чыга албай калдым. Анан көп эме кыйынчылык менен эметип атып президент болду. Бирок мына азыр бир туугандары да мурунку телефондорун баарын албайт. Бир туугандарына дагы бара албайм. Үйүн билесиз да. Үйүн билгенде да баргым келбей калат. Барбайм. Эми жөндөн бара берем да. Андан ырчы деп мына эми Садырга дагы күнү чын барып аракет кылган жокмун. Иштесин. Раз президент болду, эл үчүн иштейм дедиби? Элге кызмат кылсын. Мисалы Ысык көлдөн 7 аке чыккан. Мына 8-чи аке болсун. Ушундай элге эмгек сиңсе деп. Анан ошону менен азыр эми бул Кыргызстан азыр бүт бузулгандар да. Азыр президент кантип иштеп атат? Эми ошо иштеп атканы кээ бирлер мына айтып атат, эми тиги оңойт деп. Кантип оңойт азыр? Бүт кызмат министерствонун баары тең деморализованный, баары тең бузулгандар, ой пикирлерин баары бузулгандар, баары акча жегендерден, баарын эңсегени эки этаж там, жип, аялдарын эс алдырып, Гавайи, Савайи тиги эмелердин баарына тең чет өлкөнүн баарын эңсегендер да. Анан ошолордун баарын оңдош кыйын азыр. Эл өзү дагы бузукта. Шайлап атышпайбы? Бузуктарды деле кайра шайлап атпайбы? Жок, макул, шайлагандан мейли парламент го, эми ал баягы жолу ошол. Биз да кааласак, каалабасак деле ушул түшүнүк менен бизде ушул эле парламент болот. Биринчиден, экинчиден парламентти баары бир президенттер сындырып аларына биз күбө болдук, көрүп жүрөбүз. Баары бир алар бийликчил болуп, көпчүлүк бөлүгүн мындай бийликке баш ийдирип алат экен. Бирок биздин Садыр Нуркожоевич азыр президент, эл арасында жүргөн киши, сот сеттерде отурган киши. Бүгүнкү күндө да отурат. Себеби жанагы жооп берип, бул жооп берип атат, реакция кылып атат. Бирок мындай карапайым эл билет. Мисалы айтат, Ташматов коррупционер, Эшматов мурунку убакта мойнун алган, Баланчаев мойнун алды дагы төлөп кусуп берип кутулду деген нерселер менен кетип атат да. Анан элдин баары билет. Анан президент кантип билбей эле анан тегерегине жаман кишилерди чогултуп алды, анан кайра коррупционерлерди. Мисалы азыр айылдагы мындай активист болгон күчтүү балдар деле билет кимдин кандай экенинчи. Мисалы азыркы турган биздин чоңдордун. Акылбек Жапаровду ууру деп эле келебиз биз. Анан кантип ушунун бар азыр мисалы президенттин айланасында туруп ким тоскоол болуп атат бул кишиге? Президенттик башкаруу өзү чечет. Досу Камчыбек Кадыршаевич илгерки жанагы Союздун эң кыбыдысында эле. Секиртпей буттан кармап атат. Ким кадрды тандап бир күндө оңойет деген өтө кыйын. Мисалы улам эле тигини алып туруп албайып, кайра бирөөнү коюп, кайра аны алып, кайра бирөөнү койсок анда да кепке сөзгө калат да. Тиги ууруну алып келди, бул ууруну алып келди деп азыр кадр тандаш өтө оор. Мына азыр кандайдыр бир калыптануу процесс болуп атабы деп да ойлойм да. Анан мисалы Кыргыз бол тууганчыл, кудачыл деп аларды дагы кээ бирде мынакей иштете коюп кайра ооз күйүп атпайбы Садырдынчы. Мисалы Кыргыз көмүргө апарып ал сырып кылды бир кудасы. Дагы бир кудасы 500 миллион сом эмете коем деп унаа дегенден андан эметти, ал кудаларынан кутулду эми.
Анан дагы ушундайлар көп эле болуп атпайбы? Министерствода мисалы тиги азыр бандиттер дагы көп. Эме ушу мамлекеттин кызматтарына бандиттер, именно бандиттер. Мына ошолордун баарынан кутулуш керек да. Кутулганда эми бир күндө эле мында кутулуу иш кыйын экен. Мисалы Акылбек Жапаровду премьер-министр болгону Акылбек Жапаров бир дагы кадрга кирише албайт. Азыр Садыр өзү тейлеп атат. Бирок Садырдын дагы жанагы кеңешчилери, кошоматчылары тиги булар жерде ошолор өзүн провокация кылып түртүп аткандар ошо. Садыр Нуркожоевичти мен да жакшы тааныйм. Анан бирок баягы кээ бир сөздөр, кээ бир айтылган жерлерде деле ошол эле учурда Садыр Жапаров оппозиция болуп, ошол эле сыртта жүргөн кездеринде деле баягы көбүрөөк зыяны тийген, мамлекетке көп зыяны тийген адамдарды деле кайра азыр кызматка алып атат. Бул биринчиден макул, бул кадрдын жетишпестиги деп. Матраимов Раим камады, мынча кусту деп кой берди. Мына ушул чоң нааразычылыктар келди. Ушул жанагы сиз айтып аткан жанагы каралардын жанагы чорныйлар деп коебуз. Алардыкыда кирип кайра акталып чыгышты. Бизде баягы бийлик алмашкандан кийин мындай акталып ушундайлар чыгып атат да. Эми ушулар боюнча азыр элдин арасында көп эле мындай оң эмес пикирлер көп айтылып. Ал туптуура айтасың. Мисалы Райым Матраимов боюнча мен мега делечи көп кишилер аябай нааразы, ошон үчүн мен деле нааразымын. Например, Матраимовду 2 миллиард 1 миллион сом кустурду деди. А бирок ар жакта далилденбеди. Мисалы Али Токтокумовдун жазган эмелеринин баары чындыкка чыкты да. Анан ал баары толук кандуу куспай калды да. Анан түрмөгө дагы жаткан жок. Бир жасалма сценарий болуп кармалып келди, тиги бу деп эме кылды. Анан жаза алган жок. Ошого эл аябай чоң нааразы. Ошонун ичинде мен деле нааразымын. Андан башка Жумалиевдики. Бир цементный завод алды дейт. Ал цементный завод иштейби, же сөлөкөтүп турабы 1 миллиардга сомго баалады. Аны же сразу мамлекет иштете албаса сатыш керек эле да. Ошону саткан жок. Ал дагы турат эметип. Анан калган акчалар каякта экен дагы билинбейт. Баба аны кусту деп атат, канча кусту аны билбейбиз. Мисалы Болот Тайыров деген баягы Финполиция. Бул страшный акча жеген олигарх болчу да. Аны канча кусканын да билбейбиз. Чынбы? Ал өзү кылмышкер. Канча кылмыштын баарын жаап жашырып жүргөн эмени камаш керек эле да. Мына ошо канча элге зыян келтирди. Бул экономикалык кылмышкер деген акча жеп эметкен мында айтканга оңой болгону менен бунун арты жаман. Жанагы чет өлкөгө ишсиз, жумушсуз жан багыш үчүн кетип аткан кишилердин баары ошо экономикалык кылмышкердин артынан. Ошолор өлүп келип атат, ооруп атат ошол жакта. Бала бакырасын бага албай, бала бакырасы бияктан тарбия көрбөй запкы жеп атат. Бул канча запкын алып келип атат. Муну эл түшүнүш керек да. Ай, бул коррупциянын арты ушундай болот. Экономикалык кылмыштын арты ушундай. Мамлекет өзүнүн элин сакташ керек, коргош керек. Мына ушундай чоң глобальный вопростор туруп атпайбы? Ошо бүгүнкү күндө ушул элдин арасынан, мына карапайым элдин арасынан жөнөкөй үй бүлөдөн келген президент. Азыр башка президенттерге караганда бул кишинин укугу чоң. Эми мындайча айтканда азыр мындай оройраак айтканда азыр хан болуп турган киши. Хан эле. Колунда мына камчысы турат. Анан эмне үчүн азыр биздин кичинекей Кыргызстанды ушуну оңдоп кое албай атат? Бир 5 пайды кустуруп туруп тышкы карыздан кутулуп койсо болот беле. Бул Райым Матраимовду деле бул Атамбаевдин убагында бир искусственный фигура кылып эле чыгарып койгон киши. Атамбаев деле ошондон жем жеп жүргөн. Ооба. Атамбаев муну Атамбаевдыкынан Сооронбайга болуп кеткенден кийин Атамбаев ачыкка чыгып атпайбы? Жосу бул Атамбаевдин убагында эле Бекназаровду билесиңби? Айткан сөзү барды. Бул ошол убакта эле булар чоң акчага киришкен. Чоң акчаны. Мына Матраимовдун азабан кийин Казакстандагы айтпады, муну ал жумуштан албасаңар вообще машинаны киргизбейбиз деп. Матраимовдун кылган эмеси международный мафиози болуп атпайбы? Мында эметип туруп. Азыр мынакей бюджетти каяктан толтуруп атат? Мына азыр именно таможнядан миллиарддаган акчалар түшүп атпайбы? Ошо миллиарддар Матраимовдун чөнтөгүндө болчу да. Эметип туруп.
Бул коррупциянын Анан эмнеге анан муну азыр актап ушундай кылып кой берип койду. Эми алыр булардын мындай айтымга караганда мунун кустуруп алдык дейт. Эми мусу болбогон эле неме болуп атат да. Бул кустуруп деген сөздүн өзү мындай бир угуму жаман нерсе экен. Бул эми мында понятием болуп атпайбы? Мыйзам жок. Мен эле кой берип иштем, мыйзам жок. Бүгүн мен окуп калдым СИЗО 1ден. Аккумулятор уурдаган киши кайтыш болуптур. Ушу баягы камалган. Анан ошол эле убакта баягы биздин миллиардтар менен шектүү болуп кармалгандар кайра чыгып кетип атат да. Мына эми укук коргоочу катары ушул жерде ушул эки адамдын эмне айырмасы бар? Жанынын кимисиники мындай артыкчылыгы бар. Эми байларды алдык, байларды алабы. Баары эле тиги менчик медицинский эмеге центрге барып операция болду атат, Мен ошо операция болгонго ишенбейм. Денесин кичине тилет, кайра тигип коет, жүрөгүнө операция болду. Ашказандын алды жолсо тигиби деп айтып атышпайбы. Анан ошону менен оор эменин диагноз жазып берип коет, анан түрмөдөн чыгып кетип атпайбы. Эми мындай жок да, бир менчик эмеге медицинский центрге чыгарган. Мындай жок да. Өзүнүн түрмөнүн өзүнүн больницасы бар. Түрмөнүн өзүнүн врачтары бар, акча алган, бюджет акча алган. Конце концов профессорларды ошо больницага апарып, тигини көрүп, диагнозун коюп, лечение кылса дагы болот да. А бирок бизде жок. Менчик больницага барабыз деп. Жок. Президенттин, Россиянын президенти чакырып атат, ошол жактан лечение. Өзү түрмөдө жатат, Аны түрмөдө жаткан киши анан тиги чет өлкөгө барып лечение кылыш керек. Анан кайра келип туруп түрмөгө жатам деп. Эми ушул кишилердин укугу кандай? Эмне экөөнүкү эки бөлөк болуп атат? Экөөнүн тигинин акчасы көп, мунун акчасы жок да. Укук коргоочулар эмне кылып атат анан? Укук коргоочулар биздин эмне колдон? Биз жазган статья. Сиздерден колдон көп нерсе келип атпайбы? Биз жана башта сүйлөшүп кеттик. Биз мыйзамдарды киргизесиңер, талкуулайсыздар мисалы үчүн. Биз далай коррупциянын иштерин, далай пытка, кыйноолорду, канча киши эме болгондорун баарын эле жазчубуз. Канча киши милициялардын колунан өлгөнүн, УКМКнын немесинен өлгөнүн баарын жазган. Мен Ак үйдөн эме чара көрүнбөсө эмне кылабыз? Уурдалып аткан машинелерди кармап берсек дагы, тиги акча алып туруп кетирип ишет дагы, эчтеге чара көрбөсө эмне айтып туруп каласың да. Ошон үчүн жанагындай революция болуп атат да. Биз элге жарандык пикир түзүп атабыз да. Жарандык пикир түзгөн ошо биздин эң чоң жеңишибиз болуп атат. Мына боорки бийли ууру. Булар момундай адам укугун коргоп атат, тиги бу деп ошону менен революцияга жетип атабыз да, чындап келгенде. Биздин сөзүбүздү эч ким укпаган үчүн. Бакиевтиги канча кишини атып өлтүрүп атат, Медет Садыркуловду эметип атат. Мына ошолордун баарын тең айтып эме кылдык, Ал эмес эми мындайча айтканда даже мына Конгантиев, Медет Садыркуловдун эмесин ким өлтүргөн, эмнелерин баарын ачыкка чыгарбай койду эле. Анан кийин ачыкка чыкпадыбы? Ким өлтүргөнү, кандай өлтүргөнү ким эди? Конгантиев өлдү эле, шак апарып туруп аларча коюп койду. Эми аларча көрсөтүүнү таза кишилердики деп да айтууга болбой калат да кийин. Чынбы? Мына ушундай болот да. Эми мунун калыс жок болот. Эгер анча үн жеткизе албай, жанагындай нерсе кыла албай, укук коргоочулар эмне кылат анда? Укук коргоочулар таяк жейт, түрмөгө камалат такай. Айткан сөздөрүнүн эчтеге аткарылбай калсачы, түрмөгө жатышат, жанагындай корлук көрүшөт, кыйноо кылат. Анан туугандары дагы жек көрөт. Укук коргоочу сен ойло, укук коргоочунун бүт свобода. Мен бир туугандарыма дагы жек көргөм. Анткени бир туугандарым да кызматка көтөрүлбөйт. Бул укук коргоочунун иниси, тиги буусу деп. Анан укук коргоочу мен камалып калганда кызым бир тууган иниме звонить этсе, мага демектен чирип өлсүн дейт. Мына ушундай болуп атпайбы? Сиз канча жолу камалдыңыз? Мен көп, 30-тай камалдым окшойт, мына ушундай эметкендечи. Анан камалып атса, анан кызым ыйлап звонить этсе, бир тууган иним врач чолпон атып. Ошо айтат, мага демектен чирип өлсүн деп. Ал дагы тажап бүттү деп ошо эметип. Аналар айтчы мага, кой, тыйыл, кереги жок сага саясаттын эмне керек. Бүгүнкү күндө азыр мына 30 жылдан бери ошол ар бир төңкөрүштө, ар бир баягы революция дейбиз, ушундай да келатасыз. Анан бүгүнкү күндө бийлик кандай иштеп атат бизде? Булардын аракети бар. Мына мисалычы, эми калп айткан болобу, мисалы мурун Жумалиевдин жүзү ачылбачы,
açıldı. Матраевдин жүзү ачылды. Факти деп тиги Сооронбай эчтекени ачпай койгон. Андан башка уурулар Суракматов тиги бу көп эле кишилердин аттары чыкпады мындай же уурдап атат тиги бу деп. Анан дагы азыр дагы эметет мына Кумтөрдү Кумтөрдү көп жазылган да Кумтөр үчүн түрмөгө камалып башын жегендер да көптү. Мына аяктагылар эме кылды. Сарпашев мына аяктан жеп ичкен, Сариев ишкил бүт баары тең жеп ичкендердин баары билинип атпайбы? Аттары билинип, тиги бугулду бул да оңой иш эмес да, чындап келгенде оңой иш эмес. Анан ачылбай калгандагы көп иштер бар. Мисалы мынакей Тоосторон фабрикасычы концентратты ылгоо өрттөө ишти. Мына аны бийлик кылган деп мен айткам, аны да тергебей коюшту. Милициялар, прокурор, УКМКлар акча алып алып эле эчтеке кылган жок. Арыз канча жолу жазылды. Мына азыр дагы уурдап атат. Бирок бул алтын бир жолу эле берилет жаратылышта. Аны кайра бербейт. Бирок ошо алтынды мамлекет алып иштетип бир элге чоң пайда бериш керек да. Алтынды сатып ийип туруп акча кылып алсаң эчтеке жок. Бирок ошого алтынды акчасына да бирдеме куруп чоң бир иш кылсак, мынакей ошо пайдалуу иш да. Жок, ошол бүгүн ошол бийлик өзү кандай иштеп атат бүгүнкү күндө? Ошол бийлик эми аракет ким тарапка болуп атат, кандай болуп атат? Жок, аракет кылып эле атышат. Аракет Садыр Жапаров деле, Акылбек Жапаров деле баары мынакей миллиардтаган акчалар түшүп атат деп атат. Эми жылдын аягында канча миллиард түштү экен баягы Акылбек Жапаровдун айткан сөздөрү аткарылбады, муну билинет да, чынбы? Канча кандай аткарылып атат. Ошолордун баарын мына мисалы мен ошого ынанып атам да, мындай эми мен таптакыр эле бул бийликчил эмесмин. Эгерде булардын бир сырын жосо дагы аткарбай, жосо жанагындай уурдап жеп ата турган болсо мен атырылып эле чыгам. Мен андай адам эмесмин. Но пока эчтеке биле албай атам. Мындай уурдап атат жосо тиги. Эми азыр кантип биле албай атасыз? Ошол тиги коррупционерлер менен соодалашып кайра чыгарып атпайбы? Жок, аларды айтпадым, аларды ачыгын айтпадым, коррупционерди ачык эле айттым. Эми ошол коррупционерлер менен соодалашып, кылмыш мүнөсү менен кошо мындай тизгиндеш болуп атса, бул кантип болот анан? Жаңы мына азыр жаңы мына жеп ичкендердичи, мына мисалы жаңы азыр жаңы мен сага ачык айтып атпайм. Азыр жаңы макмалда 20-18 килограммдан алтын урдалып атат деп айтып атпайм мына. Бул жаңысы. Электрофикацияда минтип атат. Азыр тарифти көбөйтөбүз дагы ошону менен чыгабыз дейт. Чыкпайт. Булар эч качан чыкпайт. Себеби булар жеп ичип көнүп калган. Доскулдун бир сөзүнө да ишенбейм мен буларды. Мисалы иштетип аткан. Анан тиги бандиттердин баары эле келип албады. Тиги жумушка ким кандай кадрлар келип атат, дайынсыраак болуп атат да. Мен анчайын да катуу изилдей айтам. Но акырындык менен билинет деп эми көрүп атам. Эми азыр мен көп сөздөрдү да айтайын дейм, бирок тиги эсиме келбей атат да. Эми негизи биздин Кыргызстанда мындай ушул келечекте мындай элдин ичинде азыр мурдагыдай өтө катуу, баягыдай ысык ишенич кичине азайган сыпартат сизге байкалган жокпу? Байкалды. Мисалы Садырдычы, мына президентский эметип атканда ошондо тиги мисалы Акин Токталиевге айтканда, биз колдоочулар эмес белең тигиндей мындай деп айтсам, азыр Садыр колдоочулардан качып атат деп. Аябай көп колдоочу болуп кетпеди. Аябай колдоочу көп болуп, аябай көп тегерегине түптөлүп, биз тез мындай сүрөп чыкты. Биз биякта эле калдык да, ошолордун баары жүрөт. Бирок азыр иргелип эле атат. Азыр мурункудай 80% эмес. Мисалы 50-ге деле түшүп калды. Эметчү Садыр. Элдин ишеними. Элдин ишеними. Анан ошо канчалык дагы ошого кармалат. Элдин ишеними. Бирок революция кыла тургандай азыр чоң эме жок, маселе жок, повод жок дегендей. Анан ошон үчүн азыр мындай азыр повод болгон күндө деле башка кайсы вариант бар? Башка лидер, мисалы лидер жок. Мисалы оппозиция барбы бизде азыр? Бир гана Мадумаровду оппозиция деп эсептелет, мындай эметкенде. Анан ким Равшан Жээнбековдун да командалары бар, эми ал жерде тың жана Клара Сооронбекова, Сооронкулова. Мына бул аялды мен эме туура эле көрөм, мындай саясаты. Бул
рациональный мыйзамдуу эме деп, оппозиция деп. Анан өтө кыйын, эми жаштардан чыгыш керек да азыр. Эметкен, жана мына Текебаев деле алыстап атпайбы? Бирок революциянын башаты ушу болуш керек болчу да, эметип туруп. Текебаевди кетти. Азыр кыйындар аз. Мисалы эме кыла тургандай. Жаштардан деле мындай аз. Мисалы тың жаш балдар көп, акылмандар да көп. Мисалы Али Тактакунов, мен муну аябай сыйлайм. Мындай эме кылып. Идрис Исаков, мына ушулар баягы эме кылып жүрөт. Жарандык пикир. Сиз айтып аткан ошол Клара Соронкулова, Равшан Жээнбеков, Али Токтакунов, Ыдырыс Исаков. Буларда азыр эл ичинде кандайдыр бир улар батышчыл маанайдагы адамдар дегендей мындай көп немелери салмагы ушул жагынан өздөрүн артка тартып жүрөт да. Эми батышчыл дегенде кандай? Мына мисалы мен таң калам да, батышчыл анан көктөр деп, көктөр жашылдар деп ушундай эметип кеп сөз кылат. Мен мисалы ал батышта деле жүрдүм, мен бир дагы ошондойлорду көргөн жокмун. Ээрчишип, жоксо көчөдө өбүшүп, сөзүшүп жүргөндөрүн деле көргөн жокмун. Мисалы эмне үчүн батыштын жакшы технологиясын албайбыз? Батыштын самолетторун албайбыз. Ошол батышты көрүп, батыштын акчасын алып келгендер бизге жанагыдай парадтарды уюштуруп, анан жанагыдай кыздарды, келиндерди, балдарды жанагы тескери тукуруп атпайбы? Ал чоң маселе эмес. Бизде мисалы ал эмес, мен деле билем, Акаевдин убагындачы президентский эмелине институт академия барбы? Ошонун негизинен управление качества деп туруп. Где-то миллиард сомго чейин жумшашкан. Бүт акчаны жеп алган. Бирок управление качествону эгер ошондо кыргыздарга сабак да беришкен, ошону көп үйрөнтүп албай коюшпадыбы? Биз батыштан көп эле жакшыларды берип үйрөткүсү келет, бирок биз өзүбүздү үйрөнбөй эле уурулукка кирип кетип атпайбызбы? МЧСке канча акча берди? Программаларга бир аткардыбы? Эчтекени аткарбай атат да. Бизде батыш берип эле атат акчаны, мындай эме, а бирок аткарбай эле уурдап атпайбызбы? Грузияга канча жолу барышты? Бизде оппозицияда, парламентте, өкмөттө эң акырында Грузиялар Кыргызстандан келдигинде пошли они к черту. Они просто жрать сюда приходят и вино пить. Пусть они там пьют чача и сколько хочет и уезжают деп атат. Эчтекени үйрөнгөн жок да. Мына Грузияда азыр кандай демократия, кандай өнүгүп атат, канча бюджети канча миллиард болуп кетти. А бизде эчтеке жок. Бизде үйрөнгөнбөйт, биздики уурулукка гана көнүп калганбыз да. Мына бүгүн деле уурлар иштеп атат азыр. Уурлар дагы эле иштеп атат. Эми ушулар уурлар мына эртең бүрсүн эгемендик күнүс, мына эгемен болгондон бери биз уурлукка аябай көнбөдүкпү? Садиктеги балдар азыр 30га чыкты. Азыр кызматка. Алар бүт уурлук менен чоңойгон балдар. Бүт баары. Мына ушул уурлуктан башка нерсени көп билбей атабыз да. Жанагы брат, жакшы окубагандар брат деп сүйлөшөт. Чанда кишилер гана тиги майти тигиндей мындай компьютерный эмелер менен жүрүп атышат. А калгандар начар эле болуп атат да жашообуз. Бизде 2 күндөн кийин биздин сүйүктүү, күнөстүү Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүк алганына 31 жыл болот. Кыргыз элине өзүңүздүн кайрылууңуз. Мен эми Кыргызстанга эгемендүүлүк күнүнө Кудайым бир садырдын, бийликтин ичине иман толсун, Кудайым бир жакшылык күндөрдү алып келсин кыргыздарга. Кыргыздардын мыйзам үстөмдүгү болсун. Ушу коррупциядан жоюлуп, бир кыргыздардын келечеги жаркыраган кыргыздар болсо экен, мыйзам үстөмдүгү болсо кыргыздар өзү эле оңоп кетет. Демократияны өнүктүрүш керек. Сөз эркиндигин өнүктүрүш керек. Ушу азыр тоскоолдук деле кыла албайт, бирок ошону тоскоолдук кылбай, ошону өнүккөнүнө кыргыздын, нукура кыргыздын жүзүн, намысын сактаган кыргыздар көп болсо дейм. Нукура кыргыздын намысын сактаган, мына ошо даана кыргыз деп мына эсептейм. Ошо Кудайым ошо күнгө алып келсе экен деп эңсейм. Чоң рахмат, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүн бизде мейманда укук коргоочу Качкын Булатов болду. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.